Қан майданга катышып жаркын жашоодо өмүр сүрүп келе жаткан жалгыз ардагер 98 жаштагы Амантур Токтоназаров бүгүн Жетөбүздөгү майрамдык салтанатка катышып, көзүнө жаш алып, кан күйгөн күндөрдөн эле салды. Облус эли быйыл жалгыз ардагери менен сыймыктанууда. Атага майрамда президенттин 100 000 сому, райондун Акчалай сыйлыгы, Жетөбүз курортуна 20 күнгө саякат жолдомосун тапшырды. Кабыл алып коюңуз. Акчалай сыйлык. Мüşenede gelip kaldı, al kişinin beleği var. Beleğiniz kutlu olsun, Amantur ata. Bayramınızda, bayramınızda kutlayınız. Cengiz günümün çin yüreğimden kutluktap, barın aramızın ömür, çin den soğuk kalayım. Var olgula, bundan az soğuz, bol olsun. Barın arka den soğuk kalıp, barın arka işinize ilgilik olsun. Rahmat. Улуу жеңиштин 79 жылдыгы Балыкчы шаарында дагы белгиленип эскерүү митинги орун алды. Шаарда согуш ардагерлеринин баатырдыгы даңталып, гүл чамбарлар коюлду. Облус башчысы Балыкчы шаарынын тургуну, улуу Ленинград блокадасынын катышуучусу Татьяна Стукинаны куттуктады. Анда Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун атынан 100 000 сом жана облус активинин атынан 30 000 сом тапшырды. Блокадница ушул Татьяна Александровна, ушул Стукина, ушул апабызга да мына бүгүн келип, урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтен тапшырып кой деген Акчалай белеги бар эле, ушуну тапшырып ал акыбалын сурап, бул киши менен баарлашып келип отурабыз Балыкчыда. Ар бир райондо, айыл аймактарда иш чаралар өтүп бүтүп калды. Улуу Атамекендик согушка Тоң районунан 3000ден ашуун аскер чакырылып, 1200дөн ашуун адам согуш талааларында курман болуп, 600гө чукул эр-азаматтар дайынсыз калган. Жыл сайын согуштун катышуучулары дүйнө салып, саналуу гана оруктун ардагерлери калган. Бул эрет райондогу оруктун ардагерлерине жергиликтүү бийлик тарабынан көңүл бөлүнүп, Акчалай белек тапшырылды. Биздин чоң аталарыбыз ошол учурдагы дүйнөдөгү ири державалардын бири болгон Советтер Союзунун курамында колуна курал алып, Атамекенди коргоп, фашизмди жеңүүдө зор салымын кошушкан. Улуу Атамекендик согушка 1941-45 жылдарда халкынын саны 1 миллионго жетпеген Кыргызстандан 360 000ден ашуун адам катышкан. Бүгүн баарыбыз согуш ардагерлеринин элесине таазим кылып, эскерүү менен алардын эрдиги, өлкө алдында өтөгөн эмгеги тууралуу жаш муундарга маалымат берүүбүз зарыл. Болжолдуу маалыматтарга караганда улуу Атамекендик согушка облустун аймагынан 56 000дей жоокер барып, анын тең жарымына жакыны кайтпай калганы айтылып келет. Ар жылы катары суюлган ардагерлерден болгону учурда бирөө гана калды. Ал эми оруктун ардагерлеринен 70ге жакыны бар. Жазгүл Сатаева, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Ысык Көл облусу.